Мамытов Койташ окуясы боюнча кармалгандар күнөөсүз экенин айтып жатышат. Койташтагы окуяларга байланыштуу 12 сентябрда акыйкатчы Токон Мамытов Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакта жаткан мурдагы президенттин аппаратынын башчысы Фарид Ниязов жана дагы 3 киши менен жолугуп чыкты. Бул тууралуу Мамытов Азаттык радиосуна маалымдады. Алар абактын тамак ашына жана кармоо шартына арызданышкан эмес. Фарид Ниязов жана башкаларга жолуктум. Шарты боюнча арызданышкан жок, бирок мен курал кармаган эмесмин, эч кимди сабаган жокмун, ак жеримден отурам деп жатышат. Бирок азыр жыйынтык чыгарыш эртелик кылат, деди Мамытов. Акыйкатчы Токон Мамытов жана Акыйкатчы институтунун карамагында түзүлгөн комиссия Койташ айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында жабыр тарткан жергиликтүү тургундарды кабыл алып, окуя тууралуу маалыматын укту. 7-8 августта Койташ айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында УКМКнын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Усөнбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жаракат алган. 100гө жакын адам ооруканага кайрылган. Жалалабад шаарындагы түнкү клубтун жанында болгон мушташта сабалган 26 жаштагы жаран каза болду. 9 сентябрь күнү Жалалабад шаарындагы түнкү клубтун жанында болгон мушташта сабалган 26 жаштагы жаран каза болду. Бул тууралуу областтык милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, жабырлануучу бүгүн 13 сентябрь күнү саат 10:00 чамасында каза болгон. Окуянын чоо жайы 9 сентябрь күнү саат 23:30 чамасында Жалалабад шаарынын Дина түнкү клубунун жанында мушташ болгон. Базар Коргон районунун тургуну 1993 жылы туулган БМ өзүнө бейтааныш балдар пикир келишпестиктен зомбулук көрсөтүп уруп коюшкан. Натыйжада БМ денесинен жараат алып, Жалалабад областтык клиникалык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Учурда бул факты боюнча Сузак районунун 4 жараны шектүү катары кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Жумгал Токтогул Аксынын жайлоолоруна кар жаады. Малчылар жардам суроодо. Нарын областынын Жумгал районундагы Ойгайың жайлоосунда 10 сентябрда калың кар жаап, 10 чабан мал жандыктары менен калып калышкан. ОКМдин маалымат кызматынан кабарлагандай, малчыларды жаккага түшүрүү үчүн куткаруучулар, милиция кызматкерлери, тез жардам кызматынан, мал догдурлар менен жалпысынан 10 киши тартылган. Барган кишилер 4 малчыны аман эсен кыштоого түшүрүшкөн. 13 сентябрда да жардам берүү иштери жүрөөрү айтылды. Ал эми Токтогул районунун Жапыртмак жайлоосуна 9 сентябрда калың кар жаап, 2 чабан калып калган. 12 сентябрда алардын туугандары жардам сурап, куткаруучулар аларды коопсуз жерге көчүрүп келишкен. 10 сентябрда Аксы районундагы Кумбел менен Миңбуго жайлоосуна да кар түшкөн. Малчыларды көчүрүп келүүгө куткаруучулар, милиция кызматкерлери, малчылардын туугандары болуп, жалпысынан 20дан ашык киши жөнөп кеткен. Чабандарды көчүрүү учурунда болжол менен 8 жылкы жана 13 баш кой өлгөн. Аталган жайлоодо калып калган малчыларга жардам берүү аракеттери бүгүн дагы уланат. Ысык көлдөгү катуу шамал башына шифер түшкөн адамга операция жасалды. Ысык көлдүн Ак суу районунда болгон катуу шамалдан жабыр тарткандардын бирине операция жасалды, бирок абалы оор бойдон калууда. Бул тууралуу район акими Акылбек Түкөбаев аймактык кабарчыга билдирди. Белгилей кетсек, катуу шамал Каракоо шаары менен Ак суу районунда болгон. Борон район аймагындагы кирпич заводдун чатырын учуруп кетип, ал жакта иштеген 2 кишинин башына шифер түшкөн. Алардын бири 32 жаштагы Мирлан Теңизбаев жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган эле. Дарыгерлердин айтымында, Жон Булак айылынын тургуну Мирлан Теңизбаевдин учурда абалы оор жасалма дем алдыруучу аппаратында жатат. Кечээги түнү Бишкек шаарынан дарыгерлер келип, бейтапка операция жасашты. Башынан суу алынды, бирок эсине келе элек, деди Түкөбаев. Эске салсак, Каракол шаары менен Ак суу районунда 10 сентябрда болгон шамалдын ылдамдыгы секундасына 25 метрге жеткен. Койташ боюнча Курсан Асанов менен Равшан Жыйынбеков суралды. 2019 жылдын 7-8 августунда Койташ айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча
Мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү, Жогорку кеңештин депутаттары Алмазбек Батырбеков, Жаныбек Бакчиев, коомдук ишмерлер Исмаил Исаков, Алишер Мамасалиев, Артур Медетбеков, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын колгоо, укук тартиби жана өзгөчө кырдаалдар бөлүм башчысы Азамат Араев, коомдук ишмер Равшан Жээнбековдун жана Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун маалыматын угушту. Жыйындын жүрүшүндө алар 7-8 августунда Кой Таш айылында окуялардын өнүгүшү, өздөрүнүн түздөн түз катышуусу тууралуу айтып беришип, мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрүнүн суроолоруна жооп беришти. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты Асель Кодранова жеке себептерине байланыштуу жолугушууга катыша алган эмес. Белгилей кетсек, премьер-министрдин буйругу менен Кой Таш айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын курамына 2 жаңы катышуучу киргизилген. Алар коомдук ишмерлер Клара Сооронкулова жана Жаркынбек Касымбеков. Беларуста 2 жаштагы кыз апасын капысынан муунтуп өлтүрдү. Беларустун Брест областында 2 жаштагы кыз капысынан апасын өлтүрүп алды. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазышууда. Маалыматка ылайык, ушул жылдын 31 август күнү жаш үй бүлө 2 жаштагы кызы менен Старое село деп аталган айылга конокко келишкен. Наристенин апасы 21 жаштагы Юлия Шарко автоунаанын терезеси аркылуу кызын алып жаткан учурда наристе терезенин автоматтык жабуу механизмин басып жиберген. Натыйжада Юлия Шарко муунуп калган. Тилекке каршы анын жолдошу жубайын 1 саат өткөндө гана көрүп, жубай эс үчүн жоготкон абалда ооруканага жеткирилген. Bir жума өткөндөн кийин Юлия Шарко эсине келбестен көз жумду деп жазылат маалыматта. Сириядагы согуш бүттү, Сергей Лавров билдирүү жасады. Сириядагы согуш аягына чыкты. Бул тууралуу Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Труд гезитине маек куруп жатып билдиргенин РИА Новости жазды. Анын айтымында өлкө акырындап жай турмушуна кайтууда. Чыңалган абал Сирия өкмөтүнүн көзөмөлүнөн тыш калган жерлерде байкалат. Мисалы Идлиб, Эфрат дарыясынын чыгыш жээги сыяктуу аймактар, деди министр. Лавров мындай шартта Сирияга гуманитардык жардам көрсөтүү маселеси биринчи планга чыгаарын белгилеп, өлкөдө жана жакынкы чыгыш аймактагы абалды турукташтыруу үчүн кризисти жөнгө салуу боюнча саясий процесстерди алдыга жылдыруу башкы максат экенин кошумчалады. Министр Россия Сирия тарап менен, анын ичинде оппозиция менен да алаканы мындан ары өнүктүрүүгө кызыктар экенин айтты. Анын пикиринде өлкө ичиндеги саясий процесске Сирия коомчулугунун бардык тобу катышышы керек. Жалпы жонунан Россия суверендүү Сириянын бүтүндүгүн, терроризмдин кесепетин жоюуну тездетүү, сириялыктардын мекенине, ал эми өлкөнүн араб үй бүлөсүнө кайтып келүүсүн каалайт. Бул жакынкы чыгыштагы тынчтыкты камсыздамак, деди Лавров. Эскерте кетсек, Сирияда согуш 2011 жылы башталган. 2015 жылдын август айында өлкө президенти Башар Асад Россияга кайрылып, аскердик жардам сураган. Ошол эле жылдын 30 сентябрынан тарта Россия Федерациясынын аба күчтөрү террорчуларга абадан соккурган. 2017 жылдын соңунда Ислам мамлекети жеңилгенине жар салынган. Ушул тапта биринчи планда мамлекеттеги саясий абалды жөнгө салуу, өлкөнү калыбына келтирүү жана качкындарды мекенине кайтаруу маселелери турат. Атамбаевдин туулган күнүнө каалоо тилектер топтолот. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин туулган күнүнө карата анын тарапташтары тынчтык акциясын өткөрүшөт. Бул тууралуу КСДПнын мүчөсү Кундуз Жолдубаева билдирди. Атамбаевдин тарапташтары 17 сентябрда Бишкек шаарындагы Горький паркында өтө турган иш-чара боюнча мэрияга билдирүү жөнөтүшкөн. Ал жерде Алмазбек Шаршеновичке каалоолор жана куттуктоолор топтолот. Биз аларды президентке жеткиребиз, деп билдирди Жолдубаева. Алмазбек Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң кармалып, УКМКнын тергөө абагына камалган. Ал 1-май райондук сотунун чечими менен 26 октябрга чейин камалган. Башкы прокуратура Атамбаевка бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шек саналып жатканын билдирген. ИИМдин тергөө кызматы Крим төбөлү Азиз Батукаевди камактан мыйзамсыз бошотууга байланышкан ишти август айында тергеп бүткөн. Месси атаандашы Роналдунун тамактанууга чакыруусун кабыл алды. Аргентиналык футболчу жана Барселона клубунун чабуулчусу Лионель
Месси атаандашы Португалиялык футболчу Ювентус клубунун чабуулчусу Криштиану Роналдунун кечки тамактанууга чакыруусун кабыл алды. Бул тууралуу АЭС басылмасы жазууда. Маалыматка ылайык, Месси менен Роналду Монако шаарында Чемпиондор лигасынын кезектеги чүчү кулак кармашуу салтанатында жолугушуп, бир топко баарылашкан. Ошондо Роналду Мессини кечки тамакка чакырган. Месси бул чакырууга жооп берди. Мен дайыма Роналду менен маселем болбогондугун айтып келгем. Болгону биз ар кайсы командада ойногондугубуз үчүн жакын боло албадык. УЕФАнын соңку салтанатында абдан кенен баарылаштык. Биз ар башка өлкөдө жашайбыз. Бирок андай мүмкүнчүлүк болсо эмнеге болбосун деп жооп берди. 2008-жылдан 2017-жылга чейин Роналду менен Месси Европанын эң мыкты футболчуларына берилүүчү ардактуу сыйлык болгон алтын топтун 5 жолку ээлери болушкан. Мас болуп машина айдагандарга 100 000 сом айып пул салуу сунушталды. Жогорку кеңештеги өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Алтынбек Жунус уулу мас абалында автоунаа айдагандарга 50 000ден 100 000 сомго чейин айып пул салууну сунуштады. Бул туурасында депутат фракциянын 13-сентябрдагы жыйынында айтты. Алкогол ичип алып машина айдагандарга 17 000 сом айып салынат. Мас болуп машина айдап жүргөндөр маегге кармалса, ачуусу келгендер чөнтөгүнөн 17 000 сом алып чыгып, мет төлөп ал дегендерди көрүп атабыз. Ошон үчүн аларга айып пулду 50 000ден 100 000 сомго чейин көтөрүш керек, деди ал. Алтынбек Жунус уулу ошол эле кезде коопсуздукка анча коркунуч келтирбеген жол эрежесин бузгандарга карата айыпты азайтып, анын көлөмү 500 сомго чейин түшүрүү керектигин билдирди. 2019-жылдын 1-январынан тартып административдик кодекске киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык жол эрежесин бузган айдоочуларга салына турган айып пулдун өлчөмү көбөйгөн. Бул эрежелердин негизинде мас абалында машина айдагандарга 17 500 сом айып пул салынат.